Ассалаумалейкум достор, сіздер менен Самат Аскарбеков, Авторитет долбоорунун 2-сезону. Бүгүн бизде конокто 8 кырлуу, 1 сырлуу мыкты журналист, актер, пранкер, аны эмесе назарыңыздарда Азирет Осмонов. Ассалаумалейкум. Көп мактап салган жоксуз ба? Көп мактап. Туруп кетип калбай, кыйын болчу. Кандай сизден сонуңуз жакшы? Ар кандай кеде жакшы, кеде жаман дегендей. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы келип алдым. Жолдо пробка аябай көп окшойт. Пробка көп, аябай жолдо светофорлордо жалаң кызыл күйүп калыптыр бүгүн. Жаштык күйүп. Жаштык күйүп атты. Анда болсо оюнун шартын түшүндүрөйүн. Түшүндүрүңүз. Биздин Авторитет долбоорунда 5 суроо болот. 5 суроо сизде 50 секунд болот. 5 суроонун жообун сиз өзүңүз билсеңиз дагы сизден албайбыз. Сиздин болгону телефондогу абоненттерден алабыз. Андыктан даярсызбы? Даярмын. Даяр болсоңуз, бизде суроолор 5 категория менен берилген. Анда эмесе сизге айта кетели, биринчи категория музыка жаатында, экинчиси кино жаатында, үчүнчү нукура кыргыз категориясы, андан кийин гендердик суроо, бешинчи болсо мектеп программасы. Биздин эреже боюнча кайсысынан баштайсыз өзүңүздүн укугуңуз? Музыкадан. Музыкадан баштайсыз, анда эмесе музыкадан баштайбыз. Суроо 18 жаш деген ырды билесизби? Ооба билем. Ошол ырды сиз текстин билбейсиз. Мындай айтканда, текстин билбейсиз дагы биз абоненттен бирөөнү тандайбыз. Ошого на деген музыка кайсы эле? Кардап кетчи, билесиңби кайсы дейсиң? Ошондо сизде 50 секунддун ичинде ошол ырдын 4 сабын ырдап бериш керек. Эгерде 50 секунддун ичинде ал жогай билбейм деп коюп салса, же болбосо 50 секунддун ичинде жетишпей калса, эгерде сиз коюп алсаңыз, анда сизден 10 секундда кемейт. Даярсызбы? Даярмын. Анда эмесе кеттик, телефонуңузду бериңиз. Мен өзүм каалаган адамга чалам. Жок, биз тандайбыз. Анан сизде бир укугуңуз бар, бир жолу өзүңүз тандаган адамга. Муну баары эле билет болуш керек, өзүңүз тандайсыз. Мен тандайын, Могул жакка кетсеңиз. Контакттарга. Анда эмесе кетели, сизден бүгүн 18 жашты биле турчу контакттарын издейбиз. Калыс менеджерден ким? Менеджер ал. Менеджерби? Билет дейсизби? Билет. Билет. Билбейт ал. Чим билбейт болчу. Мурат Сергүү деген ким? Сергүү дейт. Мурат Сергүү. Ал Сергий турган адам го дейм. Ошол билбейт менимчечи. Билбейт, Билбейт. Темир НТВ. Ага чалбаш керек. Ал точно билбейт алчы. Сиз өзүңүз тандайсызбы же? Мен өзүм тандайм, сиздин. Анда айтпай тандаңыз танда. Жарайт. Умар Кытай деген ким? Кытай ал. Анда Кытайга чалабыз. Кеттик. Бул ошондо кыргызбы же Кытайбы? Кыргыз бул, досмун да. Негизи парикмахер болуп иштейт. Бирок точно ушул билбейт да ушулчу. Чала берейин. 50 секундаңыз бар. Кетти да. 1 2 3 кеттик. Умар. Ойгон. Умар турат. Умар Кытай. Мунун неме өз жүрүшү неме ушундай да негизи. Кытайга окшош. Кытайга окшоп жүрөт да өз негизи. Анан тайзы менен машыгат өзүчө. Анан ошого Кытай деп койгон да. Бирок өзү жаман таланттуу болот. Көбүнчө элдер кебетесине жараштыра берет го, Кытай деп. Кебетеси да Кытайга окшош. Кытайбы? Жандай. Кытайский неме. Алло, салам алейкум, Умар кандай? Иштер жакшыбы? Короче, мен бир программадамын. 50 секундабыз бар. 18 жаш деген ыр бар го. Ошонун 4 строчкасын айтып койчу мага. 18 жаштымбы? Бол, убактыңыз кетип атат. Билбейт ким дос. Билдим. 18 жаш тооданышка балак белеген деген сыяктуу болуп. Ошондой сыяктуу болуп кетет, билесиңби? 4 сагын. 18 жаш тоодон тунук булак белең. Болбосо. Айтпайсың. Дей беле, ошондой беле. Дейт да ошондой. Жанындагылардан сурасаң болду, мен бүтөйүн деп калды. 18 жашты билесиңби? Батыраак. Кайта Google'га кирип. Google'га кирбей эле койбойсуң, всё. Жетишпей калдык. Умар Кытай Google'га кирип 18 жаш издегичекти. 50 секунд. Суранам мындай, ыгылардын текстин жаттап койчу бүгүн да мен оят кылбай. Кол чапкы тутайлы, сиздин 10 секундаңызды Умар алып койду. Умар. Кытай болушуң керек болчу. Бизден
сум iPhone ремонт. iPhone ремонт кылсам дейм. Алло, неме ал дегенчи? Ал иштебей калган, алчы азырчы. Сиз атайлап туруп абоненттердин баарын өчүрүп келгенсизби? Жок, мен телефон жаңы. Телефон жаңы. Куттуктайм анда сизди. Телефонуңуз жаңы болсо. Качан майлайбыз? 1000 жылкы. 1000 жылкы бул 1000 жылкы? 1000 жылкы. 1000 жылкы. Эмнеге 100 жылкы эмес? Бул анткени 1000 жылкы болгондо атасынын 1000 жылкысы болгон. 1000 жылкы. 1000 жылкыга чалалы. 1000 жылкы мырза. Сизде 50 секунд болчу. 40 секундаңыз калды. 1000 жылкыга. Азайып кете береби ушинтип, Жооп бербесе азайат. Жооп бербесе дагыбы? 4 билбей калса керек. Мүмкүн 1000 жылкы билет. 1000 жылкы билет болуш керек бирок. Ал 1000 жылкы. Акыркы жолу качан сүйлөштүңүз? 1000 жылкы менен. 1000 жылкы менен бир программасына чакырган, ошондо сүйлөшүп койгончу. Ал алып барчу. Алып барчу, тамаша болчу. Громкиге. 1000 жылкы, 1000 жылкы. Жооп берет 5 жылкы. Салам алейкум, 1000 жылкы кандай брат? Жакшы. Тең солук иштер жакшыбы? Короче, бир программадамын, экөөбүздө 40 секунд бар. Сен 18 жаштын 4 сагын ырдап берип койчу, суранчы. 18 жаштын? Ооба, 18 жаш деген ыр бар го. Кандайда баш? 18 жаш деп башталат. Тоодон учкан булак белең. 18 жаш, тоодой тоонук булак бериң. Болбосо күндүк бериң. Кайрылбай. Кайрылбай кайда кеттиң айтчы деги. Адашып, айлымды мен санап келем. Элем Ошондой. Чоң рахмат. Анда эмесе улантабыз. Бизде кийинки даражаны, категорияны өзүңүз тандайсыз. Музыка тармагын бүтүрдүк. Кийин кайсыны тандайсыз? Кино тармагы бар, нукура кыргыз категориясы бар, гендердик суроо бар, анан мектеп программасы. Кино. Кино жаатын, Анда эмесе кино жаатын суроону берейин. Сүймөнкул Чокморов. Сиз атын билбейсиз. Бирок бирөөгө чалабыз. Кыргыздын актёру бар го. Кинонун аттарын айтпайсыз. Белгилүү актер бар, мындай деп. Өзүңүз сүрөттөйсүз. Ким эле деп сурайсыз. Каныш Нурди деген ким? Ал сүйлөшкөн кыз. Золон деген ким? Золон деген дос балам. Золондон дос балаңыз. Жанузак Доскреде банк ачалабы? Жок, абыл. Алар сразу кредитти сурап баштайт. Кредиттерди. Эмне төлөп жүрөбүз погашение? Афридин Байке дейт. Арфидин Байке. Ал болбой калат алчы. Болбой калат. Анда эмесе уланталы бизде мен өзүм эле тандайт турбайм, бербейсизби өзүм эле? бир укугуңуз бар, туура. Бир жолу. Бир жолу, Бир жолу өзүңүз тандап кимге чаласыз? Бул дүйнөлүк кинолор боюнчабы же кыргыз кинолору боюнча болобу? Кыргыз киносу, бирок ал деле дүйнө жүзүн тааныткан кинолорго катышкан. Себеп дегенде Окуй, неме? Токто, муну ким билиши мүмкүн, бериңиз. Жок, мен азыр сиз тандап бериңиз. Анда эмесе кеттик. Айзура деген ким? Унутуп калгансызбы? Жок, билем, бул билеби билбейби деп ошону ойлонуп атам менчи. Анда эмесе Айзурага чалабыз. Кеттик. Бул кимиңиз болот? Айзура. Ушуга чалбай эле койбойлу. Чалбай койбойлу. Жок, бул азырчы немеде, бул башка жакта да. Башка жакта. Сиз сөздөн качып кеттиңиз окшойт, бул жерде. Жок, чын. Башка жакта деп. Йома Доске. Йома деген дос бала ал да. Чалалы? Чалалы. Йома. Кыргыз элеби? Ооба, кыргыз. Йома немеге түрктөргө окшош да. Йома деген кыргыздын аты жокпу бул кандай? Эгемберди аты. Эгембердиби? Эми өзүнүн кыргыздын атынан качып Йома деп алышты же сиз койдуңуз? Жок, мен өзүм койдум да муну. Азан чакырып Йома деп коём эле. Ала кой Йома. Салам алейкум Йома, мен программадамын азыр. Коноктомун да. Бизде 40 секунд бар. Бир актёрдун атын эстей албай атам, ошону айтып койсоң, жанагы Мурутчан го кыргыз элине белгилүү актер экен. Мурутчан кыргыз элине белгилүү актер. Аябай белгилүү дейт. Акчада дагы эмне сүрөтү бар дейби, ошондой дейт. Сүймөнкул Чокморов. Болду, ошону айткан болчу. Рахмат болсун. Не болду? Жакшы, куттуктайбыз. Анда эмесе Азирет мырза экинчи суроодо жооп алдык. Сизде
40 секунд эмне болот аягымда эмне болот акча бересиңер аягымда акчалай сыйлык бар все анда жакшылап ойнойн анда бизде нукура кыргыз категориясы калды, гендердик суроо калды, анан мектеп программасы. Мектеп программасы. Анда эмесе кеттик. Мектеп программасы сизге суроо берели биринчи. Мектеп программасы боюнча сизде ошондо бизде 3-чү суроо. Шотландиянын борборун билесизби? Шотландиянын борбору. Муну эркек же эч ким билбейт. Азыр сурайбыз. Сиз өзүңүз деле араң карап тапкан болушуңуз керек. Картаны миң карап. Анда эмесе максат той 24 февраль дейт. Аны өзүм да тааныйм, уже унутуп калдым. Максат Чалалы? Максат той. Байке менин тоюңузду алып баргам, мындай дейбиз азыр. Суроону беребиз. Шотландиянын борбору дейт. Бул вообще билбейт менимчечи. Эркекчи. Давай 10 секунд эмитип кое берели. Жок, эми кызыктуураак, мен балким бул киши кем балким билеттир, балким. Ассаламу алейкум, Максат байке, кандай иштериңиз жакшыбы? Мен Азирет. Жа, негизи айтпадым мен сизге. Мен айттым 10 секундтук эмитип кое берели дедим. Сөз кетирбейли, камералардын заряды кетип атат депчи. Аны эмесе куттуктайбыз. Эй, бул деген неме экен да? Бул биз Казакстанга чалып турбуз. Казакстангабы? Ооба, ошон үчүн мен единствен утуп калыптыр азырчы. Единствен утуп калды. Анда эмесе улантабыз. Кийинкиси. Тамаша достор, азыркын барда. Номерди карап туруп чалыш керек экен Казакстан. Мурас жатаканада деген ким? Жатаканада жашайт. Жатаканада жашайт, Студент. Студент. Канча жылга жаш? Жок, мындай, бул жатаканада жашабайт. Чогуу эле дос бала, ошо жатаканадан таанышканбыз да. Жатаканаданбы? Анда мүмкүн жатаканада көп убакыт жок, бул билет болуш керек. Ошол. Анда эмесе Мурас мырза жатаканадан сизге жатаканага звонок кетти. Чалуу. Шотландиянын борбору. Шотландиянын борбору эмне? Сураңыз, сизде 40. Жок, просто мына жаш өткөн сайын да неме кетет экен да, память кетет экен да. Жаш өткөн сайын сиз канча 54-кө чыктыңызбы? 72. 72. Алло. Салам алейкум, Мурас, кандай иштер жакшыбы? Доске, экөөбүздө 40 секунд бар, мен бир программадамын, сенден жардам сурашым керек. Шотландиянын борборун айтып койсуң, доске. Пожалуйста, батыраак болушунча 40 эле секундабыз бар. Шотландиянын борборун ким азыр? Бул карай кал. 19, 20, 21, 22, 23, 24, дагы 5 эле секундабыз калды. Бир нерсе деп сал. 30 секундда. Северный. Северный дебедиби? Северный деген болбойт. Северный деп айтайын деп калган болчу. Азирет мырза. Көрө алган жоксуңар ушу Мурасты. Кайгыңызды да, кубанычыңызды да тең бөлүшөлү. Жок, жана неме болуп калды го. Тиги Россиянын номерине чалып неме болуп калбадыбы ошо. Жок. Аны эмесе мектеп программасы боюнча Азирет мырзанын 30 секундасын ичинен Мурас мырза 10 секундаңызды жеп кетти. Эдинбург болчу. Бияка эсмесе. Жок, жазган жок эч ким. Мен эстеп кеттим. Эстеп кеттиңиз. Бирок эми сиз билесизби? Аны эмесе куттуктайбыз да жолу. Сизде 20 секунда калды. 20 секунд. Бирок бизде жаңы дагы бир мүмкүнчүлүк бар. 20 секунда калган кезде эгерде кааласаңыз, ошол 10 секунданы кайра кайтарып алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кантип десеңиз, биз сизге суроо беребиз. Ошол суроону сиз өзүңүз бирөөгө чаласыз, каалаган бир жакыныңызды тандайсыз, ошогон пранк кылабыз. Мындайча айтканда чалып, ошондон жооп күтөбүз. 2 минута бою ошону менен сүйлөшөсүз. Ошол биз берген суроону ишендиресиз. Эгерде 2 минутага жеткизбей, ал коюп салып, же болбосо башымды оорутпачы, сага убактым жок, тиги бу деп сизге ишенбей койсо, анда 10 секундда сиз ала албайсыз. Эгерде ошону ишендирип 2 минута бою тынбай сүйлөшсөңүз, 10 секундда бизден. Жарайбы? Суроо мындай. Сиз кыскасы азыр бүгүн эми өзүңүздүн кесибиңиз боюнча пранк кылып жүрүп, кесип эмес бул. Эми өзүңүздүн жумушуңуз боюнча журналист бирок эми бүгүн кылып атасыз да, бир эфир тартып жүрүп, пранк кылып атып, бирөө туура эмес сизге маалымат берип коюп, сиз опоркага түшүп калдыңыз. Бирөөгө чаласыз. Мен ушундай доске дейсизби, ага дейсизби, ини дейсизби, байке дейсизби, ошого чалып, мен ушундай түшүп калдым. Мага срочно мен жанында тыйын болбой атат, мен сага эртең беремин. Ушул жерде бүгүн биякта милицияларга, опорныйда иштеген кызматкерлерге
бир взводдо 10 экен, анан командир менен 11 гамбургер, анан 22 кашан алыш керек болот. Ошону алып мага алып келип бересиңби деп 2 минут боюнча сүйлөш керек. 11 гамбургер, 22 кашан. Биякта взводдо 10 экен, анан командир баш болуп 11 кишиге деп сиз түшүндүрүп айтып, кимге өзүңүз каалайсыз, кимге чаласыз. Так. Бирок ишендиришиңиз керек. Ишендиришиң керек, Бирок сизге пранкерге ишенбей калышы мүмкүн. Мага ишенбейт го дегенге чыгып. Бирок ишендириш керек да. Менин жанымда акча, мени тыгып салышты. Мен 2 минут эле убакыт берди депчи. Биякта милициялар турат. Түшүндүрөсүз да кыскасы. Анда эмесе азыр Азирет мырза өзүнүн кимге чалар издеп турат. Кимге чалам азыр? 11 киши, 11 гамбургер, 22 кашан. Так. Айымгабы, мырзагабы өзүңүз байкаңыз, кимге чаласыз? Жакындарыңызданбы, досуңузданбы? Ишендириш керек. Мен ушундай пранк тартатып, бирөө заявление жазып салып, опорный турам деп, акырын сүйлөшүм, мындай. Мен апамдан, милицияларды билесиңер деп түшүнөсүңөр. Амма мен Жан узак деген досума чал. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай доске? Жакшы, рахмат. Тынчылык жакшыбы? Акырын, өзүң кандайсың? Жакшы, акырын. Каяктасың доске? Жакшы. Шарба, өзүң кандайсың? Жакшы. Жакшы, акырын. Каяктасың доске? Эмеде болчун? Офисте болчун? Офистесиң? Офистечи. Сен эмне ошол жакта иштеп атасың? Давно эле. Доске? Короче, неме боюнча чалып аткам сага. Бүгүн, короче, пранк тартып атканбыз да. Анан бир эжени тамашалай коюп, эже жанагындай ызыллаган эже экен да. Милицияга чалып салыптыр деп кой. Алар келип, короче, мени алып кетти да прокуратурагачы. Анан азыр ошол жактан, короче, неме кылып, бул жактан аркы берки деп атышат да, жөн элечи. Кыз үчүн салып эле тиги эженин да тааныштары бар экен да бул жактачы. Чоңураак болуп иштейт окшойт. Анан бул жактан тиги балдар менен сүйлөшүп көрсөм мени кармап келгенчи. Неме дейт да, бул жакта балдарга бир аз питание кылып берип койсоң эле чыгарып ийебиз, ал эжени мындай эле жаап коебуз деп атат. Анан бул жакта 11 сотрудник бар экен азырчы. Ошолорго бир питание кылып коюшубуз керек болот. 11 гамбургер, анан 22 кашан алып келип берип койсоң. Мош не болмок да? Ошол элеби? Ошол эле 11 кашан, анан байке канча эле? 22 кашан. Ошол азырып барайм ошол жака. Ошол жака алып келе калсаң, эме Октябрьский дейм да? Телефон ошойт да? Эме шаурма эле кашан гамбургер эле, шаурма эле 11 шаурманы сусундук албайм. Гамбургер, анан 22 кашан да, 11 гамбургер, анан 22 кашан деп атат. Кашан айттым да мен. Кашан мо немеде го дейм? Карпинкада бар го? Тей ылдый жагындабы? Всё, давай болду. Бул кайсы прокатовый, ген прокатовый, кайсы прокатовый? Доске мен азыр немеден инкрузис деген немеге камап коюшту да. Кандай? Инкрузис деген жана кеме бар турбайбы? Ооба. Ошо кемеге камап коюшту. Тамаша доске. Тамашалап. Бул жакта мен программада болчумун. Анан ошондо чал ушундай деп мага задание берип атышат бул жактанчы. Авторитет деген программа доске. Чоң рахмат сага ушундай. Красавчик болду. Давай дос. Жакшы. Ушундай куттуктайбыз достор бар. Эң жакын достордун бири экен. Жанызак. Чын алып келе берсөмбү? Анда кайра чалбайсың, бизде 6 болду эле. 6 гамбургер. Доске жана чын эле болуп калды деп. Кайра чалып көр может. Аны эмесе сизде 30 секундда кайра жанданды. Ушул эле 3-чү суроо мектеп программасы. Шотландиянын борборун сурайбыз. Аны эмесе кеттик. Мен жанагы өзүм тандаган немем бүттүбү элекпи? Бир шансым бар эле го өзүм. Шансыңыз бар. Сиз колдоносуз, кимден сурайсыз өзүңүз? Муну ким билиши мүмкүн? Муну бир билсе, так, берасың мындай мектеп жакшыраак окуган кругозор жакшыраак. Ким бар эле? Бул жактан бирөө чалып көрөйүн. Ошол билсе билди, калганын билбейт. Каныш Нурди деген.
Каныш. Бизде 30 секунд бар, 30 секунда. 30 секунддун ичинде жооп алып. Бул жана бир жака баратам деди, бирок алып кире албайт билбей. Алло, Каныш. Кандайсың? Бир программага келдим, короче. Азыр экөөбүздө 30 секунда бар. Шотландиянын борборун айтып коесуңбу? Шотландиянын борбору так азыр айтам. Башка Жок, ушул эле. Бол, бизде 15 секундабыз калды дагы. Так, азыр Шотландиянын борбору так айтайынбы? Азыр айтам. Эдинбург. Рахмат сага. Үй жанысы, сени жакшы көрөм да. Куттуктайбыз. Каныш? Аны эмесе сизде 2 категория калды. Нукура кыргыз категориясы жана гендердик суроо. Кайсын тандайсыз? Нукура кыргыз тандайсыз. Нукура кыргыз да? Жарайт. Нукура кыргыз тандайбыз. Эми сиздин болгон мүмкүнчүлүгүңүз бүттү. 10 секунд эч кимден ала албайсыз. 40 секунддан бар азыр, Жок, 30 секунда. Суроо беребиз. Нукура кыргыз категориясында чыгдан деген эмне билесизби? Чыгдан деген жана мен билчилем муну. Билчилеңиз, бирок унутуп калдыңыз. Чыгдан деген эме да. Эмне бир нерсе салып мындай баштык, короче, чыгдан дегенчи. Эми сиз билесизби? Мун салган баштык беле? Билесизби, билбейсизби? Ал бул жерден чекип коюп турабыз. Бирок ушуну жооп алышыбыз керек биз бирөөнөн. Анда эмесе кеттик, издеп атабыз. Нурс Батыралиев дейт. Ким бул? Бул Москвада бул. Москвада, Гүлжигит Калыковдон сурап көрөлү. Эмне? Гүлжигит Калыковдон сурайбыз. Эстрада жылдызы жаркыраган мырзадан сурайбыз. Гүлжигит Калыковдон. Кеттик. Чыгдан деген 30 секундабыз бар. 30 секундабыз бар. Гүлжигит байке билет болуш керек. 30 секундага жеткизбей коюп салышы мүмкүн. Койдурбаш керек. Чыгдан деген эмне деп жооп. Гүлжигит байке, ассаламу алейкум. Мен Азирет, Нью ТВ. Неме экен да, мунун единицасы меники төнүп калды, неме Билайн экен, муну көрдүңүзбү? Бирдиңиз бүтүп калганга байланыштуу. Бул жерден чалалы. Гүлжигит Калыковго. Мен Азирет деп эле түшүндүрөбүз. Тааныбай койчу эле. Алло, ассаламу алейкум. Гүлжигит байке, мен Азирет, Нью ТВ. Телефон ачып калды, өзүмдүкүчү. Мен азыр бир программадамын. Мен контактыма сизди тандап туруп чалып атат да бул жактанчы. Анан чыгдан деген эмне, ошону түшүндүрүп берип коесузбу? Кыргызча сөз да, чыгдан деген. Чыгдан. Чыгдан. Чоң рахмат. Рахмат. Кол чап коелу. Гүлжигит мырза чыгдан деген суроодон жооп ала албай, Азирет мырзанын сизде болгону 20 секундаңыз калды. Аны сандан улантабыз. Ушул эле суроо 20 секунда. Контактыңызды ачып бериңиз, биз дагы тандайбыз. Чыгдан деген нукура кыргыз категориясындагы суроо болчу. Аны эмесе уланталы. Бизден дагы кимге суроо берсек? Миргүл эже Амар байке. Неме Омар байкенин немеси. Анда чыгалы. Кеткен жакшы тааныйсыз сизди? Мен тааныбайт анча. Бирок өзүм түшүндүрөм да. Жок, чалбай эле койчу, 20 секундубуз бар го. 20 секундубуз. Мунара Сайкал. Жок, бул неме албайт. Ормон агай деген агайыңбы? Жок. Жок. Раске Вотс деген ким? Расул деген досум бар. Расул Жумашев. Бул да албарчу. Вотс эмес неме, Ого чалып көрсөңүз. Вотс Бул WhatsApp'та Вотс деген Вотс. Раске Расул Жумашев сизге бул вообще бул орус тилдүү болчу. Кыргыз болобу? Кыргыз болгону менен кыргызчаны билиш керек бул. Нукура кыргыз категориясында чыгдан деген эмне деп эле акыркы жолу качан сүйлөштүңүз? Кече күнү эле жолуккан. Мамилеңиз жакшы. Жакын досубуз болот. Жакын досуң. Расул Жумашевга. Алпарчудан Ал телефонду. Расул.
рекламаны ошордо отот. Сиздин абоненттердин баары Димитрий болчу болмоду, уктап калышты баары. Укталат булга. Кече тойдо болгонбуз да. Үчөйт да болчу. Жаңы чарым. Ушура неме жаздырайын деп атам, ыр жаздырайын деп атам. Жакшы. Улантабыз. Жакшы. Руслан КТРК музыка. Чалып көрөлү. КТРК музыка. Тирүү деп койсоң. Бул иш барбы? Бар, тирүү. Аны эмесе кеттик. Руслан КТРК. Позвонили в службу Я голосовой свой почты. почту. Абонент Өчүрүлгөн. Бираздан кийин чалыңыз. Сагын Эргешев. Сагын Эргешев дос болом. Аны эмесе кеттик. Ушул билсе, билсе ушул билет. Саке. Карганын көзүн чукпайт. Азыр ушул жерден Азирет Осмоновду Саке, мен бир программадамын. Сен чыгдан дегенди айтып койчу доске. Эмне түшүнүгү? Түшүнбөдүм. Чыгдан дегендин түшүнүгүн айтсаң, эмне деген бул? Эмне буюм? Чыгдан? чыгдан эмес чыгдан. Биринчи жолу атам да. Доске, мен да биринчи жолу атам, давай, Чыгдан жайламай болду го. Нокура кыргызча биздин суроого Азирет Осмоновдун Сагын Эргешеви жооп бере албай калды. Сагын Эргешев өзүнүн чөнтөгүнө салып кетти сиздин 10 секундаңызды. Сизде болгон 10 секунда калды. Келиңиз тандайбыз. Кимден сурайбыз азыр. Аны эмесе Сапара реклама деген ким бул? Сапара деген ат ушундайбы? Ат Сапара бул реклама берип аткан магачы ошол адам болчу. Султан Садыралиев жооп берет. Хорошо. Султан Садыралиевден сурайбыз. Билесиз. Сагын Эргешев болуп атат. Жок, уже бул биздин суроого болбойт. Кызыл аспан сон. Татын эже НТВ. Ошо чалып көрдүм. Татын эже. Журналист, билиш мүмкүн. Журналист болду. Эже азыр эфирде болуп калбаса эле ала. 10 секунда. 10 секундан бар, 10 секундаңыз калды. Балким жооп бериш мүмкүн автоматтык түрдө. Татын эже чыгдан эмне? Чыгдан деген эмне? Татын эжеси сактап калышы мүмкүн Азирет мырзаны. Билсе татын жана эле чалбай ушу эжеге. Алыңыз. Передача аркылуу. Татын эже? Алло. Татын эже, чыгдан деген эмне? Чыгдан деген. Чыктанбы? Кыргызча сөз, чыгдан. Азирет мырза, кечириңиз, бүгүнкү Руслан чабат. Русланыңызга жооп берип коюңуз. Руслан, Өчүрүп коюңуз. Руслан, 5 минутта убактың барбы? Элейс? 5 минутта убактың барбы дейм? 5,5 минутта десең. 5,5 минутта убактың барбы? 4 минутта бар. Менде жок убактым, давайте. Азирет мырза, сизди куттуктайбыз. Бүгүн бизге жакшы эфир куруп бердиңиз. Бүгүн тилекке каршы 4-чү категориядагы суроодон болгон секундаларыңыз баары калбай калды. Андыктан бул жеңил эмес. Кудай буйрса бизде баарды калды да. Карыз бербейсиңер да? Карыз бербейт. Бизде эгерде утсаңыз акчалай сыйлык бар болчу. Эми ал 5-чи даражага жетпей калдыңыз. Андыктан ошол сиздин абоненттериңизге өзүңүз сүйлөшүңүз. Сиз алар болбогондо балким утат белеңиз. Кудай буйрса бизге эмкиде дагы бир эфирге чакырабыз. Ошондо жакшы эфир куруп. Эртең эле келейинчи. Канча бар тиякта? Канча бар? Тиякта көп эле, жакшы сума бар. Андыктан бүгүн бизде белгилүү журналист, актер мырза Азирет Осмонов болду. Азирет Осмоновго ийгилик каалайлы, кол чабар болсун. Азирет Осмонов бизге эфирден пайдаланып, биздин катталуучуларга өзүңүздүн жакшы кабыл тилегиңизди айтып коюңуз. Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Аябай сонун кызыктуу программа экен. Мындай
адамдын ой жүгүртүүсүн бир сыйра ойлонтуп толгонто турган жакшы бир программа болуптур. Ийгилик ишиңиздерге. Анан менин досторума да ийгилик, кичине мындай окуп сокуп мындай неме болуп соңура кичине адамды уят кылбай. Бирок тамаша баардыгы тамаша. Менин мага жардам берген досторумдун баардыгына терең ыраазычылык. Мына ушул каналга катталып, сөзсүз түрдө катталып, башкаларга да видеону жиберип, бөлүшүп, комментарий, лайк, билесиңер, өзүңөр айтпасам делечи. Ошондойду кылып койсоңор эле болду. Жашоо керемет, Самат байке. Чоң рахмат. Бизде мынакей 8 кырдуу, 1 сырлуу. Азыр неме сөзүмдү улантайын деп аткам да. Самат байкеге терең ыраазычылык депчи. Рахмат байке. Чоң рахмат сизге. Азирет мырза. Бизде негизи шайыр шаңдуу, 8 кырдуу, 1 сырлуу Азирет мырза болду. Мыкты өнөрдүн ээси Азирет Осмонов бизге чоң рахмат. Кошолор болсун.